Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendişler, kadırlı Müslüman bir toğanlar. Barınızlarga jaratkan Allah Ta'alanın tınçlığı salamı, meyirimi, rahimi, cana berekesi olsun. Hurmatlı mekendişler, Allah Ta'alam egemendүүлүк ulu nimetin uruşkanга, topolondoşup, biribirimizni kordoganga bergen jok ele. Bugünkü Oş şaharında bolgan okuya жүрөктү аябай кейитти. Бул эмне деген адамгерчиликсиздик? Бул эмне деген ыймансыздык, эмне деген акмакчылык? Конокту үйүнө алып келип, качан кыргыз таш менен урчу эле? Албетте, бардыгы мен жаман деп айта албайм. Бирок ошол жерде таш менен ургула, тигинткеле, мынткеле деген акмактар капа болбогула, Кудайым таш менен өзүн ырдырат. Кайсы бирөөнүн балдары, жаш балдар, ата-энелери бар, бир туугандары бар. Ушу кантип деген ошо 10-15 балага ушинтип бардыгы чыгып, оюн эгерде бул биздин ынтымагыбызга оюн залакка жетсе, мындай оюнду ташташ керек. Мындай оюнун кереги жок. Баарынан жогу жакшы. Кандай гана ошондо жеңишпи, кандай акчабы, кандай оюнбу, кыргыз элинин ынтымагын эч качан бузбаш керек эле. Арада адамдардын арасында нар жагынан жүрөгү караңгы, ыплас, палиттер дагы деле бар. Булардын бардыгы Кудай Таалам, Алла Таалам көрүп турат тургандар. Бүгүнкү көрүнүш ушундай бир кандай десем, Алла наразы боло турган, шайтанды сүйүнтүртө турган иш болду. Алла наразы болду. Алла эмне дейт? Жараткан Алла Таалам эмне дейт? Уялбайбы, бет барбы, намыс барбы? Кандай эмесе кошуналар эмне дейт? Кыргыз кенедей болгон кыргыз бири-биринин этин жеп атса, болду да кайсы? Талас, канча биздин туугандарыбыз бар, инилерибиз бар, досторубуз бар. Канча азыр элдин ортосунда шайтанга мүмкүнчүлүк берип, ушундай от салганга неме кылып атат. Мына ынтымак командасына мен чын жүрөктөн өзүм кечирим сурайм. Мен кечирим сурайм. Мына жерде ким ошо кыйкырган болсо, бардыгы Алланын алдында жазылды. Ким кандай таш менен уруп, кандай сөгүп не кылды? Кечирим сурасын. Өлөрдө мурда, ахиретке кетерде мурда Алла Тааладан кечирим сурап, ошол командадан, ошо балдардан да кечирим сурап, элден да кечирим сурасын. Туугандар, эми мамлекетибиз түптөлүп келатат эле. Эми ынтымак жаралып, алхамдулилла, бири-бирибизди сыйлап, урматтап келаткан эле. Шайтандын оту өчүп бараткан эле. Ушуга окшогон азыр глобалдашуу, ушундай бир кандай десем, нервтер жука болгон учурда ушунун кереги барбы? Ошого окшогон ушу кантип калыстан адашуу мүмкүн? Адамдар жаңылышы мүмкүн? Мен өлтүрүп коюш керекпи? Кантип, кайсы акылы менен, кайсы тили менен айтып атасың ошол жерде таш менен ур деп? Уруш деп мына неме кылып. Калыс деген адам ал периште эмес, тартылып калышы мүмкүн. Менин ушта жеңилип калыптыр. Наоборот, конокко жеңилип бериш керек го. Сыйлап бериш керек го. Жеңилсем де жер көтөрөт дейт. Оюн. Урматтуу мусулман бир туугандар, сураныч, эсибизге келейли. Алла Тааланын алдында эсеп китеп бар. Мынандай бир ушундай бир караңгылыкта жашабайлы. Келиңиздер ынтымакка, биримдүүлүккө, кечиримдүүлүккө. Бирок ачык айтайын, ошол жерде көрүнүштө бардык ошол жерде жүгүргөндөр, полеге чыккандар, бир маданиятсыздык, бир адамгерчилик, бир токтоолук менен оюн болсо оюндай болуш керек да. Ошо полеге чейин жүгүрүп барган жаштар, өзүнө кармаш керек адам баласы. Кече күнү футболдо мындай шермендечилик. Биз каяктан түшкөн адамбыз биз? Биз кана мусулманчылыгыбыз, кана адамгерчилигибиз, кана байыркы элдик баалуулуктарыбыз, кана биздин маданиятыбыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу жаштар. Өзгөчө мынакей бүгүнкү ошол ат майданында тополоң кылган жаштар. Жаштардын арасында анча-мынча аксакалдар деле жүрөт. Ошол жерде кой деген, чыркырап, ыйлаган, токтот эле токтот деген. Бирөөнүн баласына башына таш тийсе эмне жакшыбы? Ошого сүйүнүп атасыңбы? Ошо таш тийсин деп атасыңбы? Ошо жеңилип калган кичине оюнда бири-бирин ат менен кагышып ылдый өдө болуп калганында ошого сен таш каалап атасыңбы? Кандайдыр бет жок, кандай деген бир уят жок. Мамлекеттин башчысы, ажообуз турса, бардык милициялар турса, алардан уялбасаңар, аларды сыйлабасаңар да Алладан коркуп, Алладан уялбайсыңарбы? Урматтуу мусулман бир туугандар,
Bunday görүнүш бул жакшылыкка эч качан алып барбайт. Кек сактоо, өч алуу, кордоо бардыгын гана бузукулукка, артка тартуу, ынтымаксыздык, бөлүнүүгө алып барат. Достук, ынтымак деген сөз гана достук деген сөз. Гана уш достук деген сөз ушулбу? Албетте иншалла ал жерде мен оюнчуларды мен жамандабайм. Оюнчуларга мен жамандап айтпайм. Мен уккан эле жокмун. Сабакта кечирээк болуп калдым. Кеч угуп калдым. Мына азыр угуп эле ушул жерден көрүп алып, видеолордон көрүп, жүрөгүм чыдай алмады. Көзүмдөн жаш токтобойду. Ушантип болсун. Ошо бирөөнүн балдары. Ошол жергече бир майып болуп калсам эмне болот? Майып болуп калсам эмне болот? Өмүр бою ата энеси каргаса, ошол майып калган адам дүйнөсү ахирети оңолобу? Эки дүйнөсүндө кор бактысыз болот. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, бул мындай болуп биз эч качан өнүкпөйбүз. Эти кече башыбызга башка кыйынчылык келгенде эмне болду эле? Алла Тааланын каары жабасын туугандар. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, кечиримдүүлүккө келиңиздер. Кечирим сураңыздар. Ошол жерде кыйкыргандар бардыгындар Алла көрдү, периштелер жазды, эл билет ошол жерде. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, келиңиздер. Жараткан Алла Тааладан кечирим сурап, бирибизден кечирим сурап, бирибизди кечирип, чын жүрөктөн кечиришип, Алла субхана ва тааланын жакшылыкты үмүт кылып жашайлы. Эгерде ушундай ынтымаксыздык, ушундай оюн талаштан мамлекетибиздин бүтүндүгүнө, элибиздин ынтымагына залакат жете турган болсо, бул окшогондун баарын токтотуш керек бундайларды. Бундайдын кереги жок. Жараткан Алла Таала баарыбызга туура түшүнүк берсин. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, ынтымактуу жашоого Алла субхана ва таала жардам берсин.